Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ободо кайрадан ой пикир көрсөтүүсү. Биздин бүгүнкү көрсөтүүбүздүн темасы өлкөдөгү саясий куугунтук жана саясий туткундар жөнүндө болмокчу. Биздин бүгүнкү талкуубузга чакырылган коноктор менен тааныштырсам, Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков, ошондой эле мурдагы акыйкатчы Бакыт Аманбаев. Урматтуу мырзалар, куш келипсиздер биздин студиябызга. Мен бүгүнкү теманы ушундай атаганымдын себеби өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ушул акыркы 1-2 айдын ичинде ушул чуулгандуу бир топ ушу саясатта, айрыкча парламентте Бишкек жылуулук борбору боюнча, ошондой эле мына кече тарых музейи боюнча бир топ чуулгандуу экономикалык баягы кылмышка шектүү жагдайлар чыгып атат да. Ошонун тегерегинде айрым ошого аралашы бар деген адамдар, саясатчылар бул саясий куугунтук, бизди куугунтуктай баштады дегендей сөз болуп атат. Ошол эле учурда мурдагы бийликтин тушунда ошо саясий өңүттөн улам камакка алынган бир топ саясатчылардын дагы кайрылуулары чыкты. Биз саясий туткунбуз, биздин ишибизди кайра карагыла дегенчи. Мына ошолдон улам ушул саясий туткундар жана саясий куугунтук жөнүндө тема тандап алдык да. Ушунун айланасында сөз кылсак, анда урматтуу депутат мырза, сизден баштасак. Мына парламентте аябай олуттуу жакшы сөздөрдү сүйлөдүңүз. Коомчулук аябай мындай кызыгуу менен, керек болсо кубаттоо менен кабыл алып атты. Сиз көпчүлүк депутаттардан айырмаланып, кара кылды как жарган калыстын сөзүн сүйлөп аттыңыз да. Албетте бир жактуу андай баа деле балким туура эместир, бирок салыштырмалуу сиз аябай калыс өзүңүздүн пикириңизди айтып аттыңыз. Ушул окуялардын тегерегинде баштасак сөздү. Эгерде бүгүнкү күндөгү ошол жанагы Бишкектин жылуулук борборундагы авариядан келип чыккан кылмыш ишин алкагында суралып жаткан бүгүнкү ошол кечеге эле өкмөт иштеп кеткен адамдар менен козголгон кылмыштар менен андан кийинки иштерди Кубанычбек Кулматовго, Сапар Исаковго козголуп жаткан кылмыш иштерин алып карай турганса, бир өңүттөн алып караганда муну саясий куугунтук деп айтканга толук мүмкүнчүлүк бар. Анткени булар ошол саясаттын курмандыгына көбүрөөк ыктаса болот да. Эмне үчүн дегенде, бул ошол Кулматов дагы, Сапар Исаков дагы, азыркы мэр Албек Ибраимов дагы, булар акыркы мурда президентибиз Алмазбек Шаршебиевдин командасындагы эң таасирдүү ишенимдүү адамдардан болчу да. Анан ошолорго эле кылмыш козголуп, анан кийин ошого мүлктөрүнө камакка алынып жатканы, анан ошонун жанындагы адамдарга атканы бул жанагы тандалма күрөштөн, акырындыктан кабар берет да. Мен таң калам да, мунун алдында эле 847 миллион сомго салыктан, анан бажыдан түшкөн акчаларды мойсоп кеткен тууралуу кылмыш козголгон. Андан кийин 217 миллион сомго, мындайча айтканда 1 миллиард 100 миллион сомдук кылмыш ишинен эч ким кабары жок. Шадиевке козголгон кылмыш ишинен эч кимдин кабары жок. Болгону эле алып келип эле баягы Кулматовго дагы кылмыш ишин козгогону бул баягы таасирлүү адамдардын тармактарды бөлүштүрүшүнөн болгон аракет деп ачык айта алам да. Мисалы бажы. Мына бажыда кызматында Кулматов дагы, Жеңиш Исаков дагы кызматтан кетти. Кулматовдон кеткенин бир эле себеп, ал өзүнүн орун басары Жеңиш Исаковго сунуштама жазбай койду кызматтан бошотуу боюнча. Аны эмнеге жумуштан алып атасыңар? Ал деген бюджетке 4 миллиард сомго жакын акча 4 айда алып келди. Киреше бөлүгүнү пландан ашык. Эгер керек болсо мен кетейин. Менин ордум алгыла, ал орун басар калыш керек, ал иштеш керек деди эле. Жок деп өзүн алды, көп өтпөй орун басарын да алды. А бүгүн бажы тармагында 100ге жакын кишилердин баардыгы айта мурунку Кулматовго кызматтан алган адамдар бар, кайта келип калды. Анан карап турсаң, Атамбаев мындан мурунураак айткан да, Нурлан, бажыдан былтыркы жылы 10 миллиард сом акча урдалган деп. Ошодон кийин тиги Кулматовго кылмыш козголот болсо, буну куугунтук кайсак кылуу болот. Мурдагы иштер боюнча айта турган болсок, мисалы эми азыр бүгүнкү күндө түрмөдө жаткан, же болбосо кылмыш козголуп, соттор болуп аткан адамдар баардыгы эле
куугунтук атпайбы, саясий куугунтукчу. Мен ушуга коштоло албайм да. Эмне үчүн саясий куугунтук болуш керек? Эгер саясатчыга кылмышчы козгосо саясий куугунтук, карапайым калкка кылмышчы козгосо ал кылмыштуулукпу? Андай болбойт да. Саясий куугунтук деп мен кимди айта алам? Саясий куугунтук убагында болгон аны узник, гильдия узников совет деген бар болчу. Бакыт жакшы өтмөш керек. Эл аралык уюм. Ошолор гана макам бере алат. Бул саясий туткун же саясий куугунтук жүргүзүлгөн деп гильдия узников Топчок Тургунаевди айтсам болот. Ошол Аскар Акаевга 16 мылтык менен кошо алмак беле. Феликс Шашамач Куловду айтсаң болот. Ага да ушундай наам берген. Азиз Абдырахманов анан бир топ журналисттерге берилген да. Андан кийинкилердин баардыгы эле кылмыш жасап коелу, анан кийин жок бул менин саясий каршы бир позициям үчүн куугунтуктап атыр деп анан кийин бияктагы жеп ичкендердин баарын жашырып койдурган куугунтукта элдер ишенбейт да буну. Анан ар бир нерсенин өзүнүн мисалы Алмамбет Шыкмаматовго козголгон кылмыш иши боюнча мен ачык эле айтып чыккан болчумун. Бул эми куугунтук. Бюджетке 1 миллион сом, бир дагы сом зыян алып келбесе, анан кылмышын козгоп туруп анан коррупция менен десек, ошол уят да. Ошол уят да. Ошо Алмамбет Шыкмаматовго ошондой кылмышын козгоп туруп анан бул куугунтук. Мен аны ачык эле айтып чыккан болчумун. Анан азыркы күндө жүргүзүп жаткан нерсеге ашыкпай туралы буну убакыт көргөзөт. Мисалы Кулматов өзү айтып атат, ошо Тибиядан бөлүнгөн акчанын бир дагы сомун мен бөлгөн жокмун. Тибия түздөн түз ошо Калысордогу мектепти өзү каржылаган депчи. Анан буну кылмышын козгоп, анан үй мүлкүндө камап коюп, анан тил катып берип салды, чыкпай отургандачы. Бул чын айтканда бул куугунтук да. Бакыт мырза, сиздин оюңузду уксак ушул айтылгандар боюнча. Саясий куугунтук, саясий туткундар жөнүндө сөз кылыштан илгери биз саясий туткун, саясий куугунтук деген өзү эмне деген ошого биз мындай аныктама беришибиз керек да. Өзү эл аралык практикада, эл аралык тажрыйбада саясий туткун деген сөз бул биринчи кезекте эмне? Бул саясий себептер менен. Тагыраак айтканда, бийликтин жүргүзгөн саясатына каршы өзүнүн пикирин айтып, бийликтин жүргүзгөн саясатын сындап элетин болбостон, бийликтин былык аракеттеринин бетин ачып коомчулукка жарыялап элетин болбостон, бийликтин эң жогорку бийликтин өкүлдөрүнүн жогорку коррупциялык иштерге аралашышы тиешеси бар экенин далилдеп коомчулукка жеткиргендиги үчүн жалган жерден, жок жерден токулуп кылмыш ачылып, эң күнүштүүсү ошол жасалды деген күнөөсү далилденбестен туруп көп жылга түрмөгө камалган адамдарды саясий туткун дейт. Ал эми эл аралык коомчулукта бул саясий туткун, саясий куугунтук дештен мурда бул абдан бул жоопкерчиликтүү мамиле кылыш керек. Айрыкча мен депутатка айтат элем да, саясий туткун жөнүндө сүйлөгөндө биз бир-эки саясатчынын тагдыры жөнүндө кеп болгон жок. Бул жерде адамзаттын жашоосундагы эң бийик баалуулук адамдын укугу, адамдын эркиндигинин чектелиши, жок жерден чектелиши жөнүндө сөз болуп атат. Кыргызстандын имиджи жөнүндө сөз болуп атат. Ошондуктан бул жөнүндө сүйлөгөндө өтө этият болуш керек. Биз Кыргызстан, биз дүйнө коомчулугунун кичинекей бир бөлүгүбүз да. 92-жылы Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө болгонбуз. Бириккен Улуттар Уюмуна 193 өлкө мүчө. Биз бул деген сөз ошол 193 өлкө менен биз дипломатиялык карым-катнашта болобуз. Алар бизди тааныды. Ошол 193 өлкө тарабынан кабыл алынган адам укуктары жаатындагы эрежелерди биз аткарышыбыз керек. Биздин бийлик аткарыш керек. Биздин депутаттар аткарыш керек. Ошол Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан 48-жылы абдан маанилүү дүйнөдөгү адам укугу боюнча эң улуу документ кабыл алынган. Бул Всеобщая декларация прав человека дейт. 30 гана беренеден турат. Ошол адамдардын укуктарынын жалпы декларациясынын 11-чи беренесинде мынтип жазылган. Эгерде кайсы бир адамга кылмыш иши козголсо, ошол козголгон кылмыш иши сот тарабынан адилеттүү далилденбесе, ал адам өзүн күнөөсүзмүн деп айтууга толук укуктуу. Бул биринчиси, ал саясий туткун деп аталат. Азыркы саясатчыларды карабайсыңбы? Мисалы үчүн тилекке каршы Кыргызстанда соңку 7 жылда Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу саясий туткундардын тобу пайда болду. Алар эмнеге? Алар жок жерден саясий өңүттөрдөн кылмыш иши козголуп, тагдырлар талкаланып түрмөгө келишти. Мына Кубанычбек Кадыров, Бектур Асанов,
жана башкалары. Эрнис Карабеков, Бекболот Талгарбеков да. Жапаров, Чикибаев, Чотоновдор. Карасаң, мисалы, Бектурга мындай деген неме айып тагылды. Кылмыш кодексинин орусча айтканда попытка захват и узурпация власти. Бул деген не деген сөз? Бийликти күч менен дейт, басып алып, аны кармап калуу дейт. Адамдын тарыхында, бөлүк башка өлкөлөрдүн тарыхында мындай олдоксон учур эч убакта болгон эмес. Себеби бийликти басып алыш үчүн эки бийликтин ортосунда карама-каршылык болуп калган учурда, маселен үчүн Түркияны мисал келтирсек, ал жерде жүздөгөн генералдар биригип алышып туруп мамлекетти төңкөш кылабыз дейт. Алардын колунда курал-жарак бар, алардын колунда армия бар. Алар чындыгында бийликти басып алып, анан кармап калганга аракет болгон. Бектурларда эмне деген курал бар? Бектурларда эмне деген армия бар? Болгону булар мурдагы мамлекет башчысынын катуусундаган. Мурдагы мамлекет башчысын сен чыккынчысың, сен деген кылмышкерсиң, сен кылмышкер түрмөдөн чыгарсың Батугаевди. Сен жоопко тартылышың керек. Сен уурусуң деп туруп катуу айтышкан. Эң жогорку коррупциялык иштерди Сады Жапаров ачып чыкты. Кыргызстандагы коррупция сүйлөшкөндө бардыгы майда болуп калат. Билет Рыскелди мырза. Кумтөр деген коррупциянын тучокусу. Кумтөр жөнүндө айтып чыкты маселен. Кумтөр токтотулсун. Кумтөрдүн 150 метр тереңдиктеги бир кыргыздын неме атат, мөңгүлө талкаланбасын деп. Аны камалды. Жана башка. Ошон үчүн бул жерде ал эми берки жаңкы кийинки бизге саясий куугунтук болуп атат дегендерге мен түшүнбөйм. Себеби мыйзам боюнча дагы, эл аралык тажрыйба боюнча дагы ар бир бийликте иштеген адам өзүнүн сөзү үчүн жасаган иш үчүн жооп бериш керек. Болбосо Кыргызстанда болбойт. Эмне үчүн кече уурулук кылып алып туруп, уурулуктун бети ачылып калса, ал мага саясий куугунтук болот дейт. Анын бардыгын аныктоону мен Рыскелди экөөбүз күнөөлөй албайбыз. Аны тартип коргоо органдар териштирсин. Туурабы? Ал биздин милдет эмес, бирок ачылып калып атканда саясий куугунтук дейт. Эми азырынча маселе башка да. Азырынча эч кимдин кылмыш кылганы далилделенди элек. Бардыгы шектүү да. Баягы бул жерде ушул азыр аталган бүгүнкү күндө шектүүлөрдү биз кылмышкер деп айта албайбыз, соттун чечими жок, туурабы? Бунун үчүн мына укук коргоо органдары, ошо парламенттин тапшырмасы болду кече депутаттык комиссиядан кийин. Президенттин мамлекет башчысынын көзөмөлүнө өттү бул иштерди. Бүгүн башкы прокурор дагы, жаңы башкы прокурор дагы бул боюнча атайын билдирүү сыяктуу маек кылыптыр, аягына чыгабыз деп. Эми бул аябай эле мындай бир бизде ушундай болуп атат да, бул чоң өлкөлөрдө камабай этпей эле мындай бир подписка о невыезде же болбосо үй камагында эле бул иштер тергелип аягына чыга берет да. А бизде дароо камап коебуз дагы, баягы жабырлануу шектүүнү укугун чектеп коебуз да, ал деген коргоно албайт, өзүнүн далилдерин келтире албайт. Ушул жагынан дагы биз бир топ юристтердин пикири баягы кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөр кичине гуманизация кылыш керек, залог коюш керек, анан далилдесин деген жагдайлар бар да. Ушул жагын кандай карайсыз сиз? Туура, биринчи мен Бакыт жана айтып кетпедиби? Саясий туткун деген ким, ага кандай аныктама берилет, ал кандай критерийлер менен тандалат депчи. Мындай да, бул айтып атпайбы? Ошо азыр Атамбаевдин убагында болсо мына акыркы 7 жылда көргөзүп атат да, саясий туткундар көбөйүп кетти депчи. Ким ошол туткунду айтат? Алар туткун деп ким берди ошол мындай статусту? Бул айтып атат да, саясий туткундар кимдер дейт? Ошо бийликти ачык сындап, ашкересин ачыгын чыгарып, анан кийин ошол позиция үчүн камалып кетти депчи. Сен эгер ошончолук туткун болгуң келсе, сен бийликте туруп алып ошо сында, бийликтин башындагы адамды. Анан бийликтен кетип калды. Бийликте турганда жеп ичти, өкүртө, туурабы? Элчи болуп турганда кыйкып чыкпайт ошол Бектур Асанов. Тиги депутат болуп турганда кыйкып чыкпайт беле? Мени коррупцияга каршы кызмат жетектеп турганда кыйкып чыкпайт беле, коррупциялар деп. Качан гана кызматтан кетип, анан ошондон өч алам деп 2-3 жолу кыйкырып чыгып, мына коррупция биякта деп, анан камап койсо анан кийин саясий туткун депчи. Алар саясий туткун эмес. Кыргызстанда чынчыдан топчок тургундардан башка бир саясий туткун жок. Эгер чынчыдан тургунса, карап тургунса, кимди туткун дейсиң? Ошол туткунбу? Ал куугунтукпу?
Кандай куугунтук? Сен жеп иштиң. Элдин баары эле билет да. Кыргызстан кичинекей мамлекет да. Кимдин каяктан тамсы алганын, кимдин кайсы жумушта алганын, ким кимден пара алганын, ким кимди сатканын, ким каерде иштегенин, ким эмнеге акча алганын элдин баары эле билет. Анан жөн эле отуруп алып жасакерлер эле мен саясий туткунум, менин саясий көз карашым үчүн ошо бийди куугунтуктап туруп ушундай кылды депчи. Бирок эгер сен таза болсоң, тазага кир жукпайт да. Сага эч таппайт да. Мына жасалма кылмыш иш кылса да эл көрүп коет. Кудайдын эле көзү бар да, көрүнүп турат да. Анан сен таза болуп туруп, анан сындай бер. Бийликте туруп, бийликти сындап туруп, анан сени ошол бийликте турганда бийликтен кетирип, анан кылмышын козгосо, ошону айтса болот, мына саясий куугунт депчи. Мына Нелсон Мандела сыяктуу немелерди айтса болот да. Анан кийин бизде Кыргызстанда ушундай өнөкөт болуп алды да. Бийликте турганда сен аппакайсың. Позиционерсиң, бийликтен кетсең оппозиционерсиң да. Бул туура эмес. Анан Кыргызстанда 7 жыл ичинде саясий туткундар пайда болдотпайбы? Эми чыккынчылык кылган башка өлкөлөргө баргандардын баардыгын далилдеп турбайбы? Анан биз баягы абайлап сүйлөшүп кетти, биз өзүбүзчө да абайлап сүйлөшүп кеттик. Аларга саясий туткун деп берет, аса соттор. Аларды катардагы кылмышкер катары соттошту да. Кимге сен саясий туткун деп айта аласың? Алардын баардыгы ошол Атамбаевди ашкера сындаган дейт. Атамбаевдин партиясынан депутат боло турбадыр ошол. Атамбаевдин көрсөтмөсү менен ички иштер министринин орун басары боло турбадыр. Анда ошондо Кубанычбек Кадыров ички иштер министринин орун басары турганда айтпайбы коррупция менен? Ошондо күрөшпөйбү? Анан айтпайбы мен ушул коррупция менен күрөшкөндөн мени алып салдыр, анан мен Катайын олдун өтүп чыкпайбы? Анда эмнеге айтпайбы? Анан кеткенден айтып атпайбы? Анан ошолор бар саясий туткунбу? Бекболот Талгарбековдуку саясий туткунга жакын. Эми буларды кандай? Мисалы үчүн бул киши башынан сындап келди, акыр аягына чейин кызматта болгон жок, болгондо айтып атты мисалы. Булардан айырмаланып. Кандай мындай да көрпенделик да. Алардыкычы эми алардын жанагы аудио жазуулардын баардыгы алардын сүйлөшкөндөрү бар, ачыкка чыкпадыбы? Анан ошолорду көрүп туруп алып туруп, аларда ой болгондо кеп ал жанагы бийликти басып алып тартып алып ошондой уюштуруу немелер мененчи, ал башка нерсе. А бирок ою болгон, анча мынча аракети болгон. Ошонун алдын алдан эми койду. Бирок айыпты катты койду. Бирок мен алардан анчалык коркунуч жок болчу. Ошол Талгарбеков канчалык күч жыйнап ак үйдү басып алат деген мен да ишенч эмесмин. Турла мындай да, мен анда конкреттүү мисалдар менен айтпайын да, бул депутат мырзагачы. Бектур Асановго, андан кийин Кубанычбек Кадыровго, Беркил Эрнест Карбековго кылмыш жаза кодексинин попытка захват и удержание власти деген неме коюлду. Айып коюлду. Билесиңер да? Ушундай деген айып коюлду. Эми бул мындай айыпты адамзаттын тарыхында жөнөкөй адамдарга койбойт. Депутат мырза ушуну билип кой да. Жөнөкөй адамдарга койбойт. Кантип жөнөкөй адам бийликти, мамлекетти күч менен басып алганга мүмкүнчүлүгү бар. Кармап турган мүмкүнчүлүгү бар. Анын үчүн аларда аткаруучулар болуш керек да. Соттук териштирүү мезгилинде эмне үчүн далилденбейт ошонун, например, моундай жүздөгөн командасы бар экен, моунча оружиясы бар экен, же болбосо могу жерде чакырык кылыптыр деп. Эч кандай далил жок. Бул деген ошол кечирип кой. Ошол мезгилде ошол кылмыш иши козгогон мурдагы СМнын башчысынын, мурдагы прокурордун жалаң гана тапшырманы аткарып, Атамбаевдин тапшырмасын аткаргандыгынын чыныгы далили. Анан бөлөк сөз айтышка мүмкүн эмес. Экинчи Садыр Жапаровго эмне деп кылмыш иши козголду? Буга козголду мамлекеттик бийлик адамынын өмүрүнө коркунуч келтирген деп. А бул жерде кылмыштын курамы жок болуп атат биринчи. Экинчи потерпевший жок болуп атат. Жанагы жабырлануучу жок болуп атат. Каптагай айтып атат. Айланайындар, ал Садырдын тиешеси жок, ал мезгилде Садыр Жапаров чет мамлекетте жүргөндө. Андай болуп аткандан кийин ал жерде кылмыштын курамы жок болуп атпайбы? Мындай учурда юристтер мыкты билишет. Кылмышты дароо токтотуш керек. Ал болсо 12 жылга соттоп берет. Ами муну дагы эмне деп түшүндүрүүгө болот? Ошон үчүн бул жерде конкретный факты менен сүйлөш керек да. Дүңүнөн эле, например, дүңкүлөтө берсе, анда болбойт. Бул жерде бир мындай айныксыз чындык мында болуп атат да. Ошол кездеги башкы прокурор Аида Салянова чынында көпчүлүк депутаттардын, баягы соттогон депутаттардын, кылмыш ишин козгогон депутаттардын бирөөнүн дагы баягы койгон айыптары кылмыш жаза кодексинде ошол коюлган айыптар туура келген эмес да. Мисалы үчүн
Акматбек Келдибековди айта турган болсок, жогорку кеңештин бардык депутаттары токтомго добуш берген. Ал токтомго кол коет, спикер ал каалайбы, каалабайбы. Ал спикерди соттоп салды, кылмыш ишин козгоп. Ошол эле учурда Камчыбек Ташиевдер, Талант Мамытовдор күч менен куралдуу басып алды. Курал далилденген жок, койгон статьялардын бирөө далил келген жок. Мына эми ошол заказды аткарган айым бүгүн башына иш түшүп атат, өзү айтып атат, мен саясий туткун болуп атам, куугунтук жеп атам, саясий заказ деп. Сиз бул боюнча өзүңүздүн жакшы көз караштарыңызды айтыпсыз. Ушул боюнча бир кандай бир жагдайларды айтасыз азыр? Эми Аида Салянанын ошол кездеги башкы прокурор болуп турган кезиндеги аракеттерине, козгогон кылмыштарына ал биринчиден өзү жооп берет. Сот алдында дагы, тарых алдында дагы, айыр алдында дагы акыртта өзү жооп берет. Мен алардын ошо айыптарын туура коюлду, туура эмес коюлду. Бирок кеп мында да биз азыр ошол акыркы эле апрель окуясынан кийинки жактарды алып турган нар жагына барбай атпайсызбы, нар жагында эчтеке болгон эмес депчи. Нар жакта туруп баары жапжак койду депчи. Ошол Аликбек Жекшенкуловдун, башка дагы бир топ саясатчылардын бардыгы саясий көз караш менен турганда, алардын бири дагы мынтип кыйкырып чыккан жок да. Мен саясий куугунтукмун деп отуруп чыккан саясатчылар деле. Алардын бирөө дагы мынтип көрүнгөн жерде ургулап, көрүнгөн жанагы укук коргоочу органдар немелерге, уюмдарга барып айткан жок да. Мен саначы. Алардын бириден унчук боло турбаду. Ишенбай, Кадырбеков, Исмаил, алардын бардыгы анчалык деле ачык айкыр салган жок. Баягы бош арага каттуу калган айтты. Ал тарыхта белгилүү. Бош арага каттуу. Анан болбогон нерсе менен бардыгы эле мен саясий куугунтукмун, ушундай саясий куугунтук жүргүздү. Диктатор бош арага каттуу калдырайт дейт. Эми жок да, эч нерсе жок да. Анан жөн эле калдырылгандан элдер көрүп турат да. Эми ушу Кыргызстанда бир болгону мен билем да, бир 100 эле жакын мындай активдүү саясатчылар бар, аракет саясатчылар да. Анан эл карапайым эл мындай эле көрүп турат, футбол полосуна элчи. Кимдин каяктан чыкканын, ким эмне жегенин, кимдин бир тууганы ким экенин, ким кайсы жакта иштеп, канча акча жеп, канча жылга камалганын баарын көрүп турат. Анан жөн эле берде баягы коо сүйлөп, анан башка жакка бурмалап, тиги жакка бурмалагандан эч майнап да чыкпайт, пайда да чыкпайт. Кыргызстанда ким коррупционер экенин элдин баары эле билет. Бирок коррупционерди деп атат да. Коррупционерлер коррупция менен күрөшөп жатканда таң каласың да. Анан кийин өзү коррупцияга шектүү боло алып туруп, анан кийин бийлик коррупция менен күрөшпөй, тандалма күрөштү жүргүзүп атыр дейт. Таң калыштыруу нерсе да. Эми ачыктап айтып туруп койсок болот. Бул мындай, бул мындай, бул бияктан чыккан, бунун монча миллион акчасы бар болчу, бул каяктан алды, бул бунун арты менен жумуш келген, бул тигинин арты менен жумуш келген. Ой, билебиз да. Бирок болбойт да, бизде саясатта карап турсаң бир 20 жылдан бери, эгемендик алгандан бери ошол эле адамдар. Негизги ордодо жүргөн адамдар, ошол эле оюндар, ошол эле. Бир бийлик кетти, экинчи бийлик келди, дагы эле саясий куугунтук, дагы эле чектөө, дагы эле кектөө, турмуш жүрүп атат да. Эл деле ошо таанып калды, эл тажап бүттү да. Бир муун алмаса, кан тазарса, бийликте бир адилет болсо деген үмүт менен жашап келатат да. Болбой эле саясий куугунтук күч алып кетти, bunun da жарабайт экен, тигиң да жарабайт экен, мунун да жарабайт. Мүмкүнчүлүк жок да. Бирок бир дагы саясатчы жок, мен кеттим деп саясаттан өзүнүн эмесимен кетпейт. Эгер кете турган болсо дагы жөн кетпей сасып кетет да. Мени куугунтуктады, мени мажбурлады, анан мен кетүүгө мажбур болдум деп. Андай жок. Бакыт мырза, мына азыр Рыскелдин мырза бүгүнкү күндө саясий куугунтуктар бар. Ошол эле Кулматовго, Сапар Исаковго дегендей кылып айтып атат да. Сиз мурда Атамбаевдин убагында андай болгон эмес деп атат. Сиз далил келтирип атасыз, Атамбаевдин убагында болгон, азыр жок деп. Болгон жок деп айткан жок. Жок, жанагы саясий куугунтукту. Матовго болду. Дагы башка бир топ саясатчыларга болду. Мен алар боюнча ачык пикирим айткам. Болду. Тандалмак деле болду. Тандалмак деле болду. Аша чабып кеткен жерлери бар. Жөн эле алып барып туруп, мисалы жанагы жогорку кеңеш токтому боюнча жанагы өкүлчүлүк ачып койбодубу? Келдибектерге козголгон. Эми анын баарын депутаттардын баары күбө катары суралып кетишти. Бирок болбой эле неме койчу да. Эми аларга ушул керек болгон, анткени алардын мандаттан ажыратыш керек болгондо башкы прокурор саясий тапшырманы аткарды, же дагы бирөөнүн тапшырмасын аткарды, эптеп мандатын жок кылыш керек болгондо. Башка деле шалакылык деген бар, 171 статья бар, растрата веры имущества. Ошолорду койсо болот. Жок.
именно 303-304-тү коюш керек да. Ооба. Мандаттан ажыратыш керек, анан коомчулуктан ажыратыш керек, аны биротоло саясаттан ажыратыш керек да. Ошол дежурный немелер менен козгоп койгондор бул аша чапкандык десек болот. Мен ага ачык айта алам, ошондой жанагы Аида Жеңишбекова ошол турган кезде, башкы прокурор болуп турган кезде, мына өзү запкысын көрөт. Өзү айтып атпайбы мага азыр мынагы жана Элисеевдикинен бир дагы сом мамлекетке зыян келген жок депчи. Бир дагы сом зыян келген жок. Өзү айтып атат да, өзү айтып атат. А бирок убагында ошондой эле иштер болгон да. Ошондой иштер болгон. Маселен жанагы өзү жанагы эки май кызматкери буну токтоткондо ошол экөө кызматтан салдары кийин алар актап чыкты. Мен жакшы билем, экөө тең соттон акталып чыкты, бирок алар азыр арыз жазса, бизди убагында кызматыбыздан кетирип, мындай айыптап, анан акталып чыкмады алар. Алар азыр башкы прокурорду жоопкерчиликке тартса болот. Ошол кезде ал өзүнүн кызматтан ашыгы менен кыянаттыгы менен 3-4-5 койсурат. Мына ушул кылмыш үчүн козгоп туруп, ошол эки майыштык менен козгоп туруп, мандаттан ажыратса мен айтат элем, бираз адилеттик бар экен. Эми жанагы Елисеев көргөн лицензия менен ажыратканы бул эми элдери көрүп турду. Бир Рыскелди мырзага мен кошулам да. Бирок бир нерсени толуктап коюш керек болуп турат. Мисалы үчүн Аида Сарянова жана Елисеевке, Алексей Елисеевке берген лицензия боюнча кылмыш иши козголду. Адвокаттык лицензияны. Бул жерде берип койгону чын. Аны Аида Сарянова өзү да мойнунан атат. Кептин баары ошол мыйзамдуу берилгенби же мыйзамсыз берилгенби деген маселени коомчулукка ачып бериш керек да. Бул жерде мындай деген бир мындай коомчулукка түшүндүрүп кое турган нерсе бар да. Ошол мезгилде мына Рыскелди билет. Кыргызстанда 100дөн ашуун адам каза болду. Кыргыз эли кайгы муңга батып турган мезгил болчу. Мурдагы бийликтин өкүлдөрүнө мамлекеттик комиссия түзүлүп, издөө жарыяланган болчу. Анын ичинде ошол эле Элисеев да бар болчу. Ошону эмне Аида Сарянова байкабай калдыбы? Вопрос. Эмне ошого мамлекеттик деңгээлде кылмыш иши козголуп, издөө салынганын Аида Сарянова билбей калдыбы? Бул жүз каралык. 200дүүлүк. Экинчиси. Бул жерде жетекчи болуп иштегенбиз. Мына Рыскелди, силер да билесиңер. Бир нерсени бумагага кол коюш үчүн биз аны запрос кылабыз. Тиешелүү мамлекеттик органдардан текшертебиз. Ички иштер министрлигине барып текшертебиз. Ушуга кылмыш иши козголгонбу? Ушуга адвокатский лицензия берсе болобу же болбойбу деп. Ал жактан запрос келгенден кийин берсе болот же болбойт. Буга кылмыш иши козголгон эмес. Бул деген Максимдин оң колу болгон эмес. Бул жөнөкөй эле карапайым адам болгон. Же болбосо Максимдин оң колу болгон. Урматтуу Бакыт мырза, азыр биз түз ободобуз. Телекөрүүчүлөрдөн да бизге суроолор түшүп атат. Режиссерлор мүмкүн болсо линияда турган телекөрүүчүнүн суроон берсеңиздер. Алло. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Мен Кеңештин депутаты Момбековго суроом бар эле да. Өзүңүздү тааныштырып сурооңузду бериңиз. Өзүм Оштон чалуудам, Абдыразаков сомдам. Рахмат, бериңиз сурооңузду. Айта берейин суроому? Айта бериңиз. Азыр Момбеков айтып атат, эл баардыгын билет, ким урдаганды, ким жегенди билет дейт. Ушул элдин өкүлү депутаттар ушуну билбейби, эмнеге силер жегенсиңер, ушуну койгула ордуна, даже камабасаңар дагы ордуна коюп койгула деп койдуруп кое алышпайбы булар? Эмнеге мындай болот? Сурооңуз түшүнүктүү. Түшүнүктүү. Биз эми силер шайлаган депутат катары биздин колубузда болгону жанагы айткан кебистен башка эч нерсе жок. Мына мен айтып эле атпайм. Мына кечээдер ар бир айткан сөзүнө жогорку кеңештер жыйында коомдо болуп жаткан, эл көрүп жаткан коррупциялык аракеттердин баардыгын ачпайсыңарбы деп. Мына азыр деле айтканга даярмын. Эртең башкы прокурорго айтам, силер жанагы бажы тармагында коррупцияны ачпай туруп, анан коррупция менен күрөшөсө ооз ачпай эле койгулачы. 10 миллиард сомдун ордун таппай атасыңар дагы, анан кийин коррупция менен күрөшөбүз деп. Уят да. Уят да. Мына мындай нерселердин баардыгын эми мен өзүмө тиешелүү гана нерсени айтып берейин. Эми коом деле көрүп турду. Мен коомчулукта болуп жаткан, же болбосо күндүн көрө тамырын кармап, окуялардын баардыгын эле өзүмдүн карыз пикирин билдирген аракет кылып келатам. Анан калганын эл баласын, тарых баласын. Бирок кимдин эмне жеп атканын мен ачык эле айта алам. Анан буну аяктан байды, бул бияктан жеди деп көргөзүп айтканым туура эмес. Мен ошо жана бажы кызматында байыгандардын баардыгы Кыргызстандын баардыгы билет. Кыргызстанда кимдирге миллион деген ат койдурган элдин баары билет. Ошолордун баардыгы жапжашнакай жүрүп, анан кийин бир начальник управлениянын кече алып барып камап,
анан кийин жанагы үйүн көргөзүп, аны да тим эле бир укмуш Березовский үйүн көргөзгөнчө андай там бардын деле бар. Андай там шаардык кеңештин эмес, айылдык кеңештин депутаттарынын деле бар. Анан үйүнө саат тапты. Башка үйлөр адамдардын үйүн текшерсе, алтын эмес, тонналаган алтындар, тонналаган акчалар чыгат. Мына ошону ачпай атат да. Ошо менен бийлик күрөшпөй жатат. Анан айтам да, бул деле азыр деле бийлик деле тандалма күрөш жүргүзүп атат да. Тандалма күрөш дегеним эмне? Жанагы авария тесттеги моюнча кылмышын козгоп атпайбы? Козгойсуң, Көмтөр моюнча козгоо, мына Бакыт айтып кетти. Башка мурунку дагы толуп жаткан бар да. 2010-жылдан бери 2010-жылга чейин канча жылдан козгон кылмыштар бар. Бир детегине чыккан жок да. Мына Батыкаев моюнча эмнеге айтпайт? Козголгон сөздөр. Векселдер боюнча эмнеге айтпайт? 3 миллиард сомдук. Эмне үчүн ячейкадагы акчалар боюнча айтпайт? Алардын бардыгы кылмыш ишин бардыгын убакытты создуруп турандан кийин кат келет. Мөөнөт өткөндүгүн ошо кылмышы кыскартылып кеткен дейт. Эми сотко жетпеген иш соода менен бүткөн иш да. Тындырылган иш, сындырылган иш, анын баарын билесиз. Эми бул жерде Бакыт мырза бир суроо бар да. Мына мурдагы акыйкатчы катарында айтсаңыз, эмне үчүн биздин укук коргоо органдары, ошол эле прокуратура, ошол эле улуттук коопсуздук кызматы жалаң гана ушу жогорку кеңеш көтөрүп чыгып, мындай резонанстуу, мындай абдан чырлуу иштерди айтса, ошонун үстүнөн иштеш керек. Эмне үчүн президент чакырып тапшырма берсе иштеш керек? Эмне үчүн булар өздөрүнчө ушул окшогон иштерди, булардын иши да, күндөлүк иши ушундай кылмышка каршы күрөшүү, ушундай кылмыштардын бетин ачуу. Эмне үчүн булар бир гана жогорку кеңештин айтканы боюнча, жолу президенттин айтканы боюнча иштеш керек? Эмне үчүн булар өздөрү ушундай чоң күрөштөрдү алып чыкпайт? Демек бизде түшүнүк бар, бардыгы заказ менен иштейт дегендей. Заказ аткаруучулар болот. Ошол болот го. Кандай дейсиз? Тилекке каршы Кыргызстандын эң жогорку бийлик өкүлдөрү, тагыраак айтканда тартип коргоо органдарынын жетекчилери жалаң эле тапшырма, заказ менен иштейт да. Муну Аида Саляновадан баштап берки келген прокурорлор, улуттук коопсуздук кызматынын жетекчилери, ички иштер министрлеринин мисалынан даан эле көрүүгө болот. Мисалы үчүн, ошол эле Аида Салянова айтылат. Коррупция менен каршы күрөштү деп туруп, мисалы, ошол мезгилде жоон топ кыргыздын жигиттерин камаган. Мына азыр айтып атасыңар, ошону бекер эле камаган, мыйзамсыз камаган деп, аны эл да билет. Бирок ошол эле мезгилде чыныгы коррупция менен күрөшкөн жок да. Чыныгы коррупция деп эмнени түшүнөм? Чыныгы коррупция деген сөз миллиондогон долларлар эң жогорку бийликтин өкүлдөрүнүн катышуусу менен сол чөнтөккө кеткен коррупциялар. Бул мына Ырыскелди айтып атат, бажы. Биринчи. Миллиондогон долларлар кетет. Аны санап берсек деп атат, санап жүрүшөт. Экинчи, энергетика. Энергетикадан 3 жерден акча желет. 3 жерден акча желет. Жөн эле отуруп алышып, бумага түрүндө жылына 100 миллионго долларга жакын акча жеп аткандары депутаттык комиссиядан тап чыккан. Үчүнчү, Кумтөр сыяктуу алтын кендери. Мындан сырткары сот системасындагы заказдар. Эмне үчүн ошондо Аида Салянова ошол Кумтөрдү ачкан эмес? Эмне үчүн ошондо Аида Салянова ошол жанагыл бажын ачкан эмес? Энергетиканы ачкан. Бир ооз сөз айткан эмес. Жөн гана саясий тапшырма менен белгилүү бир саясатчыларды, ошол эле Түлеевди, жана башка Келдибековду, жана башкаларды кылмышын козгогон. Ошон үчүн мен дагы бир жолу айтып коем да, тилекке каршы тартип коргоо органдарынын жетекчилери жалаң тапшырма менен иштешет. Рахмат. Дагы сизди сөзүңүздү бурушка туура келип атат. Дагы бир телекөрүүчү бар экен. Угуп атабыз, сизди өзүңүздү тааныштырып сурооңузду бере бериңиз. Алло. Угуп атабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен айтайын дегеним мынау укук коргоочу эле. Ушул жигитке мен аябай мындай жакшы неме берем да. Ушул киши иштеп атканда бир чоңдорго бир кандайдыр бир немелерди ишти баштап, канча бир жерлерге немеге кирип, көп нерселерди жасады да. Мен көп мындай өзүмдүн байкашымча. Ошон үчүн эле жумуштан алып койду окшойт бул кишини. Анан мен сизге ийгилик каалайм, ушундай эл үчүн иштей бериңиз. Рахмат сиздерге. Ошол укук коргоочулар болсо, мына эл бажын атканда элде көрүп атат, баардыгын билип атат. Анан дагы бир нерсе айтарым, мына
Özbek inemer. Бул дагы şu окшогондо бир 10 депутат болсо, Кыргызстаныбыз бир кыйлар мындай жылыш болот эле деп ойлойм да. Рахмат. Сиздики каалоо тилек экен, сунуш экен. Урматтуу теле көрүүчү, анда уланта берсеңиз. Туура, тиги Нурлан өзүң сен жакшы айтып кеттиң да. Мынагы ГСП деп коет да, Фимпол деп көрүнүп калганбыз да. Экономикалык кылмыштар. Анын негизги милдети өкмөт токтомунда бул экономикалык, каржылык кылмыштардын бетин ачуу, алардын алдын алуу. Бетин ачуу, алдын алуу. А бирок мен бүгүн алдым 2017-жылы 2499 кылмыш козголуптур. Ошонун 101 кылмыш ишин козгой турган адам жок болуп чыкты дейт. 903 адамга айып тагайындасак, себеп жок болот дейт. Анда эмнеге козгодуң деген сөз келет да. 1000 кылмыш ишин эмне козгонсуң? Себеби жок. Сындырыш үчүн козгодуң депчи. Анан булардын баардыгы мындай. Демек ал жерде жанагы Бакыт айтып кетпеди, тапшырма депчи. Мүмкүн ала козгоду. Анан тияктан звонок келди, буну эми моундай кылып туруп жоодон табылбай калды. Айып тага турган киши жок. Дарек жок экен, бул тарыхта жок экен. Анда эмне кылмыш кайдан чыкты деген ой келет да. Прокуратура бул оор кылмыштардын бетин ачыш керек. Бирок булар деле баягы жалтак да, карап отурат да. Сен козгойсуңбу? Эл коомчулуктун коңгуроосун кагып атат. Мисалы элдер айтып атпайбы? Мисалы авария болбосо, ТЭЦте авария болбосо да, ничек ушул кызыккан жок? Журналисттер жазып атат, үчөөсү журналистпиз. СМИлерден чыгып атпайбы? Мисалы жана башка проекттер боюнча деле, мисалы балыкчы кордун жолун айтайык. Түндүк түштүк жолун деле айтайык. Карабалта Бишкек жолун деле тендерден кандай өткөн жөнүндө депутаттар деле айтып атат, коомчулуктар айтып атат, сөз кылып атат, аш тойлордо да, көчөдө сөз кылып атат да. Бирок баары билет, башкы прокуратура билбей отуруп атат да. Ошол боюнча тапшырма берип, иликтеп, могу жерде коомчулукта сөз кылып атат, алып чыккылачы деп турган иш козгосулат. Анан ошондой болбосо анан айтат да, бул баягы күч органдарынын баардыгы президент эмесме депчи. Анан калгандардын баардыгын өзү үчүн, мамлекет башчы тапшырмасы болсо мамлекет үчүн деген андай саясат болбош керек да. Ички иштер министрлиги деле. Эми байкуштарды жанагы 5000 сом алып тур деп бир мектептин директорун 20 000 сом алып тур деп бир айлык башка башчысы апарып турат. Күрөшүп койду да, анан кийин коррупция менен күрөшүп атат дейт. Анан бийликтеги адамдар менен күрөш десе, жана Максат Чакиев деген маданият министринин орунбасарына апарып жабып салды. Пара алган үчүн эмес, пара берген үчүн. Эми ой келет Нурлан. Ошол маданият министринин жардамчысы деген кызматтык көйлүктү берип коюптур бир. Кытай жаранына. Ошон үчүн мына сен азыр нону кылмышын козгосок, сага шалакылык менен же болбосо неме иш козгойт деп кызматыңан кетесиң деди. Ал байкуш көчмөндөрдүн оюн өткөрүш керек болгон. Не кылыш керек? Аны мажбурлады да. Мажбурлаганда тигиле сурайт 5000 дейт. Бул байкуш атасынан алат, туугандарынан алат, өзүнүн айлыгын алат да. Ага да жетпейт 5000 лира. 94 000 сомду алып барып бергенде кармап туруп, анан мына коррупция менен маданият министринин орунбасары, ошол көйлүктү менен троллейбустун бекер жүрө албайсың да. Анда эч кандай ыйгарым жеңилдик бербейт да, министрдин орунбасары деген. Алып барды дагы результат менен байкуштап барып камап койду. Мына коррупция менен күрөш кандай. А бирдекеси отчетко жазышты да, министрдин орунбасарын чыгып атты. Дагы бир суроо бар экен теле көрүүчүдөн. Өзүңүздү тааныштырып сурооңузду бере берсеңиз. Алло. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум салам, угуп атабыз. Мен Рыскелдин мырзага бир суроо берейин дедим. Өзүңүздү тааныштырыңыз. Сиздин позицияңызды акыркы мезгилде өзгөргөнүн дагы байкап атабыз да. Мына өлкөдө кандай чуулгандуу иштер болуп атат. Мына Ыскөлдө курулган ипподром боюнча, мына тарых музейи боюнча, бул жылуулук боюнча бир миллиарддаган сом акча кыргыз элинин бир маңдай тер элинин акчасы ушундай бир таланып толонуп атканда, сиз азыр эми баягы Атамбаев менен Исаковдун адвокаты сыяктуу сүйлөп атканыңызга биз таң калып атабыз да. Буга чейин бир башкачараак позицияда болуп аттыңыз де. Эмне мындай позицияңыз өзгөргөнүнү түшүнбөй калдык да. Рахмат.
Эми сиз саясаттан сереп алган эмес, мындай бир дежур неме көрүнөсүз да. Позицияңызды эмне пайда болуп калды, мурун коррупция боюнча айтпасын депчи. Мен депутат болуп келген 1-жылы 2015-жылы декабрда. 1-жылы ошол жогорку кеңештин депутаттары ундан дан өсүмдүктөрүнө салык алып койгондо 3 окууда жалгыз мен каршы тургам. Ошода чырылдап каршы турган 31-декабрда азыркы немелердин баардыгы макул болушуп, мыйзамды кабыл алышкан. 2 жылдан кийин мукамалдырды. Президент Алмазбек Шаршенович айкырып чыккандан кайта мыйзамды жокко чыгарды. А ортодо бюджетке 640 миллион сом зыян келди. Ошол мыйзамды алып келген Арзыбек Кожошов деген министр болгон. Ошондо мен айткам, сен биринчи эле бизден депутаттан министр болуп кетип, анан ушунап келатасың. Эмне үчүн биз ундан, анан кийин буудайдан салыкты алышыбыз керек? А башкалардан эмнеге албайсың анда? Берде көрүнүп атпайбы, кимдин тегирмени бар жогорку кеңеште, кайсылар тегирменчилер бар деп туруп, кыйкырып жалгыз гана мен турган болчу. Ошондо Текебаевдин каршы чыккан эмес, ачыгын айтайын. Азыркы оппозиционер болуп жүргөн бирөө каршы чыккан эмес. Ошондо көтөрүп койсоң болот. Андан кийин деле өкмөттүн балыкчы орну менен ким кыйкырып чыкты эле? Сариевке ким кыйкырды эле? Андан кийин өкмөт башчылары аны менен кыйкырып келген. Мана сиз бүгүн эле көрүп калсаңыз, анда сиз көп нерсени көрбөйсүз. Сиз бир аз архивди артка түрүп, мына жак 2015-жылдан бери мен депутат катары сүйлөгөн сөздөр баарын алып чыгып туруп, анан иликтеп туруп анан суроо бериңиз. Рахмат сизге. Менин оюмча угарман башка жөнүндө айткысы келди да. Угарман азыркы соңку мезгилдердеги орун алган окуяларды айтып атат. Теле көрүүчүчү. Себеби чын-чынында анализдеп көргөндө соңку 7 жылда Кытайдан 2 миллиардка жакын доллар карыз алынган. Бул Кыргызстандын тарыхында болгон эмес. 2 миллиардка жакын доллар. Ош-Бишкек жолун курууга 850 миллион доллар алынган. Датка кеминди курууга 400 миллион доллар алынган. Датка подстанциясын курууга 208 миллион доллар алынган. Жылуулук борборун курууга 386 миллион доллар алынган. Депутаттар Рыскелди мырза өздөрү ачып чыгышты. ТЭЦ-теге түшкөн ТЭЦ-ке бөлүнгөн акчадан дээрлик бул жака келген эмес, ал ошо Кытайда жоголгон деп. Бул деген сөз угармандарга, теле көрүүчүлөргө, карапайым адамдарга мындай деген суроо жаралат. Демек булар эң чоң крупный суммадагы акчаларды ошол жактан эле жоготкон турбайбы депчи. Ушундай боло турган болсо анда баардыгын териштириш керек да. Мындай ууручулук, мамлекет деңгээлде ууручулук Кыргызстан тарыхында болгон эмес деген маселени айткысы келип атат да. Мен буга кошулуп берем, туура 2 миллиард долларга жакын карыз алдык да. Кеп карыз берген мамлекет эмес, карыз алган мамлекет башчысына эмес. Кеп ошо алып келген карызды иштеткен, жоксо көзөмөлдөгөн адамдарды. Эми Бишкек ТЭЦи курулуп турат да, бүгүн жаңы ТЭЦ. Авария эски ТЭЦ болду, буну саясатташтырып жиберди. Бирок ошол 386 миллион доллардын баарын жеп койгон киши жок. Жесе бир 20-30 миллионду жеди. Аны кыргыз баары көрүп турду. Чотур алышкандары ачык эле болуп турду да. Бекерден Макао барып какао ичип кел дейсиң булардын баардыгы. Анан жанагы датка кемен. Биз эгемендикти алып, энергетикалык эгемендикти алган бул чоң жумуш болгон да. Качанга чейин кор болуп жүрдүк эле. Кышында светтен чектеп калбадык беле. Аны айтпайбыз да. Анан ошол кредит менен кошо жарымысы кредит менен келсе, жарымысы грант менен келет. 1 миллиардка жакын грант алып келбеди. Бекер акча алып келбеди. Аларды айткысы келбейт да. Эми кредит алып келсе, президент чөгөлөп туруп келди. Мурун 350 миллион доллар Россия берди да. Кредит берди. Жөн гансини чыгара баштады. Чыгарбай эле кайта атын алмаштырып туруп жокко салбадык. Жок, сарый кылып албадык. Эмне канак? Ошо боюнча эмне айтпайбыз. Анан туура ипподром боюнча, тигинча жана тарых музей боюнча кредиттер, бул Түркиянын кредити болчу, тарых музей боюнча. Тиги ипподром боюнча дагы келген грант акчалар менен болсо, кредит менен салынса дагы. Бирок тарых музейини 1,5 миллиард сом бюджеттен бериптир. Бюджеттен берди да. Эми аны иликтеп чыгыш керек. Аны жанагы Мира Аскеринде айтпады. Ушунча тарыхчылардын баардыгы ыйлап атасыздарчы, биздин эмгесиндечи. Эми аны баягы акыл кошкондордон эмес, салым кошкондордон эмес, ошону аткаруучулардан сураш керек да, башкаруучулардан эмес. Эми жанагындай кылып туруп аттардын бир жыгач атты 14 000 доллар десе, ойлойсуң да, биздин деле жана эстелик жасагандар 14 000 сомго деле жасайт болуш керек ошол атты депчи. Мындай стул 100 000 сом дейт. 100 000 сом эми мындай да, баягы берде арифметика, математиканын кереги жок да. Жана кытайлыктар плоскобус 600
Доллар. доллар болуп кетти атпайбы? Ал 60 доллар болчу да. Анан баягы ортодон опетс койду да. Чотурларды алып койгон, анан кытайлыктарга айтты. Калган өзүңөр туура алып кой деди, анан 60 теңге бир нөлдү косуп койду, 600 доллар болуп койду да. Же 160 доллар десе эч ким байкамак эмес да. Эми алар баягы ортодо жегилип кеткен акчаны чыгарыш үчүн ошентип койгон, эми ал көрүнө эле турбайбы? Желек адамдар деле көрүп турасыздар. Эми жанагы кондиционер деле 54 000 доллар болуп чыгып атпайбы? Ал көп болсо 5400 доллар болсо чыгат. Бир нөлдү кошуп койгонда. Ошону чыгарышканда. Эми алар деле ойдогон жок да, мындай болуп кетер, ушундай тесттен авария болуп кетер, анан кабиси болуп кетер, анан ушундай билим кыларынчы. Эми ал көрүнө эле турат. Бирок биз ошо жанагы алган кредиттерди максаты бар болчу. Кеп максатсыз пайдалангандарды, ошонун башында туруп аткаргандардын бардыгын азыр жети киши камалып атат да. Жок, жети киши эмес да. Жети киши болгон жок да. Аны Алар аткаруучулар да алар. Аткаруучулар, башкаруучулар көбүрөөк алды да. Башкаруучулар көбүрөөк алды. Алар деле алган чыгар. Албаса отурбайт эле да. Шек жок, болбосо ачыкка чыгат эле да. Алар деле айтпак. Алар жаныңа күч келгенде эркиндигиңди, укугуңду алып атса сен айтасың да, сүйлөйсүң да, бул тапшырма берген, бул тапшырма берген. Мына жогорку кеңештен өзүңөр деле күбө болбодуңарбы? Жыйында ачык эле айтпадыбы, бул мага тапшырма берген, бул мага тапшырма берген деп туруп турган ордуна сатышпадыбы? Дагы бир аз келгенден кийин сатат, чыгат. Ким башында турганы, ким неме турганычы, ортодо тургандар бар. Эми абдан акча желген. Бирок Кыргызстанга көп кредит алды, анан бунун бардыгын жеп кой дегенге мен каршымын. Бирок ошол 7 жылдын ичинде бир топ өнүгүү болду. Жолдорубуз кандай болду, светибиз өчпөй турат. Анан бардыгын эле ушу менен бардыгына алып келип туруп эле жок, булардын бардыгын урдап жебишти деп чаа. Ипподром жокпу? Турат. Бишкектин неси жокпу? Турат. Тарых музейи жокпу? Турат да. Бирок Эмеде мындай да, мен дүйнөлүк тажрыйба менен мисалга келтирейин да. Ли Куан Ю деген дүйнөлүк реформаторду билесиңер, рыскелдер билесиңер, билесиңер. Бул Сингапур деген Түштүк Чыгыш Азиядагы эң жакын өлкөнү, эң өнүккөн өлкөгө айландырган 30 жылдын ичинде. Ошол коррупция менен аябай катуу күрөшкөн. Эң коррупциялашпаган өлкөгө айландырган, эң адилеттүү сот системасын түзгөн. Ошол эки мисалын айтып берейин. Эки досун камаган. Бир досу экономикалык өнүктүрүү министри болгон. Ал болсо баягы жаңыдан жерлерди берип атканда бир жер участогун алып 300 000 доллардык жер участогун алып Индонезияга үй бүлөсү менен бекер барып келди деп маалымат түшкөн. Ошон үчүн муну камап, жумуштан алып камаган. Эми 300 000 доллар үй бүлөсү менен барып келген акча менен тесттин акчасын салыштырып көрбөйлү. Рыскелди мырза айтып атат, оңой эле. Эми жесе бир 50-60 миллион доллар жегенде деп. 50-60 миллион доллар дегенди эгерде сомго отурса канча миллиард сом болот? Бул деген элдин акчасы болуп атпайбы? Элдин кусуру урбаса, анан башка сөз жок болуп калды буларгачы. Ал дүйнөлүк системада кандай? Мисалы үчүн Кытайда, башка өлкөлөрдө эмне үчүн өнүгүп атабыз? Аларда абдан катуу жазалайт. Ким коррупцияга колу малына турган болсо, аларды дароо мамлекеттик мүлкүн толук түрдө мамлекетке алат дагы, өзүн камап таштайт. атып салат кийин. Атып таштайт. Эми андай деген менен кечеги баягы өткөн кылымдагы Ли Куан Ю эмес, кече эле Махатхир Мохаммад кайра келип Малайзиянын 92 жаштагы премьер-министрине 5 күндө 5 миллиард доллар түшүрүптүр да. Камап баштады бар. Камап баштады. 5 күндө 5 миллиард доллар. Мен ошону кошумча сөзүмдү бүтүп коеюн. Ошондо 69-жылы Ли Куан Ю мындай мыйзам кабыл алган. Рыскелди. Ал мыйзамы мамлекеттик деңгээлде коррупция менен күрөшүүгө мындай бурулуш алып келген да. Ал мындай деген. Кимде ким айыпталып жаткан адамдын мүлкү анын маянасынан көп болсо, ошол адамдар толук түрдө камаш керек. Чиновникти толук түрдө камаш керек деген мыйзам кабыл алган. Ошондой кабыл алалык белең. Кыргызстанда соңку 90-жылдан бери жүргөн 100 саясатчы бар. Улам биринен бири мындай ула кармаштыргандай ашырышат да бийликке келишет. Утуру жеп туруп кайра кете беришет. Ошолордун баардыгын кустуруш керек. Ошондон анан Кыргызстан болот. Ошол мыйзамды эртең бүрсү күнү парламентке киргизген. Ли Куан Юнун китебинин 12-главасын 239-бетин кара. Мен киргизгендечи бакыт. Жогорку кеңеште баардык байларым бар отурса ошону мыйзам өтөбү? Өтпөсөсүн. Өтпөйт да. Анан кийин мен көтөрүп чыксам айтат, бул популист болуп атат. Жок, ал деген чындык. Чындык. Мен жанагы
тойлорду Кыргызстандын каада салттары жөнүндө мыйзамды киргизгенде мыйзамды биринчи мыйзам болчу да айда Жеңишбекова жазган болчу. Эми ысырапкорчулуктун укмуш болуп кетпеди. Азыр той эми батага барган жерде акча алып баратпайбы? Эми апаңа Куран окутатасың да, апаң арбагы менен акча жыйнап атпайсың, конверт алып атпайсың. Ошол кайсы сот эт? Ошого мыйзамды жазсам өткөрбөй койбошпу. Көрсө депутаттардын көбүнө тойканалар бар экен да. Тойдон куруп алса турсаң болду. Анан сен айтып атпайсыңбы? Махат Киржендечи энтөрөнүп айттым мына мен Кулматовго болушайын деген жокмун. Мен чындыкка болушайын дедим да. Сапар Исаковго болушпайм. Ал кылмыш болсо өзү жооп берет. Өзү жооп берет, мен таап берип атпайбы. Мен керек болсо дабалайм. Эгер кылмыш кылган болсо. Бирок 4 айда бакыт 4 миллиард сом пландан ашык алып келип атпайбы. Анан ошону алып коюп атпайбы. Эми азыр мен 4 ай деген сурашым керек да. Эй, азыркы жаңы келген бажынын башчысы 4 миллиард сом алып келбесе, анда тигин эмнеге алдыңар? Анда камаш керек да. Анда азыркы өкмөт башчыны дагы жаңы келген бажын башчысына камаш керек да. Эй, Сапар Исаков менен бажы кызматы налогтор 9 миллиард сом алып келди азыр. Анан алып салдык. Анан кайта келди. Чалдардын өкмөткө. Чалдардын өкмөтү күзгө чейин эгер жанагы баштын биринчи кварталда түшкөн акчанын көлөмүн төмөндөтүп жиберсе, сурашыбыз керек да. Анда коррупция болду да. Анда коррупция менен күрөшүп эле койдуш керек өкмөт. Ооз ачып эле койгулачы. Жесеңер дагы элге билгизбей жей бергиле. Биз деле көрмөксө бул отуруп кыйкылып отуруш керек. Болбойт да. Биз көрүп турган нерсени булар көмүп салып атпайбы. Мына ушуну көрүп алып туруп анан кийин жаның кейит экен да. Анан 4 айда 4 миллиард сом келди да, туура. Атамбаев айткан 10 миллиард сомду желгендер туура. Президент Сооронбай Шарипович өзү деле айткан мага. Айттым да, эми сиз мына 847 миллион, 217 миллион боюнча сиздин жана 8 февралда сүйлөгөн сөзүңүздөн кийин результат бере баштады десең, 4 миллиард барайыл деди да. Мына Сооронбай Шарипович айткан. Чыгарам деди. Эми чыгарыш керек да ошонун бардыгын. Анан ошол эки иш көмүскөдө калып турган бияктагы майда иштерди алып турган коррупция менен көрсөтпөйбү. Биринчи ошону чыгарды. Айткан сөзүн чыгарды. 10 миллиард сом бир жылда бажыдан урдалап турган болсо, анда Сагинтаев туура айткан экен да, Казакстан премьер-министри. Анда биздин жанагы депутаттардын чет мамлекет кармап калып атпайбы? 92 миң доллар менен. Анда чындап эле Кыргызстанда контрабанда жогорку бийлик адамдардын бардыгы отурган турбайбы доляда? Пойласына кирип алып, долясына кирип алган турбайбы? Жок, туура эле. Мисалы үчүн бажыдагы акчаны мен азаттыкта иштеп жүргөндө эле санап туруп коомчулукка айтканбыз. Мисалы Кыргыз-Кытай чегарасынан айына жок эле дегенде 3-4 миң машина өтөт. Чоң немедегичи 30-40 тонналык жүк жүктөгөн. Ар бир тоннанын жүк жүктөгө беретинде алардан 60 тонналык машинанын жүгүн 15 тонналык деп туруп көрсөтүшөт дагы. Ортодон ар бир машинадан, автоунаадан жанагындай жүк жүктөгөн 3000-4000 доллардан акча алышат. Ошондо 30ду көбөйт немеге 4000 долларга. 3000ге көбөйт. 3000ге. 3000 көбөйт. 3000 9 миллион сом. 9 миллион доллар. 9 миллион доллар. Эми бул жерде дагы бир нерсе мен жана Аны элдин бардыгы билет. Биздин убактыбыз кыскарып кетип атат. Бир суроо экөөңүздөргө тең. Мен жана сөзүн башында айттым эле, жакшы көңүл бурулбай калды. Могул ошо камап салбай, залогко койдуруп, күрөөгө койдуруп ишин терез. Маселен, мына бүгүнкү күндө Өмүрбек Бабанов качып жүрөт. Мелис Мырзакматов качып жүрөт. Ага Аскар Шадиев деген дагы бир олигарх кошулду. Ушулар сыртта жөн жүргөн жок да, алар бизнес ачып атат, ал жакта иштеп атат. Ошолорго мүмкүнчүлүк баягы мыйзамда берип, бул жерде күрөө кой дагы өзүң далилдесе, ошолор бул жерде иш кылмак да. Ушул жагын карабайсыңарбы деп атам да, мен могу жаза кодексине, кылмыш жана жаза кодексине ушул моменттерди карабайсыңарбы, мыйзамдарды кичине бир глобалдаштырып, баягы азыр 21-кылымда заман өзгөрүп атат. Мыйзамдуу жолу бар. Мыйзамдуу жолу бар. Ушул карабайсыңарбы? Алып келип эле камап салбай дейм да. Эгер мамлекетке канча зыян калса, ошонун ордун толтуруп койсо болот да. Мисалы, Нариман Түлеев жатты, мына эркек экен ошол киши да. Отурду, акчасына төлөп берди, баарыбір бүгүн жүрөт. А башка 2004-жылы козголгон кылмыштардын баардыгы 2014-жылы кыскарды да. Биз баарыбыз билебиз да, ким кайсы имаратты менчиктештирип алган, кайсы
басмаканалар кайсы кинотеатрлар кимдики экен барасыз? Базарлардын баарын менчиташтырган баарын билесиз. Урматтуу коноктор, сиздерге чоң рахмат. Аябай мындай жандуу талкуу болду деп ойлойм. Телекөрүүчүлөр дагы мындай бизди көргөн убактысына өкүнбөй тургандай эле талкуу болду деп ойлойм. Кайрадан сиздер менен эфирден жолукканча сак саламаттагыңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин кезектеги көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Рахмат.